Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Кейбір илимсиз надан адамдардын жаман адаты бар. Кайсы бир убакта же кайсы бир жерде жалпы адамзатка же болбосо мусулмандардын башына кандайдыр бир кыйынчылык түшкөн болсо, дароо эле бир такталбаган, түпкүлүгү анык эмес маалыматтарды таратып, социалдык тармактарга жая беришет. Мына ошолордун бири ушундай бир маалымат тарап атат социалдык тармактарда. Пакистандын муфтийине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирип, үммөттүн дейби же жалпы адамзаттын башына ушундай кыйынчылык, оор иштер келатат, ошондуктан ушул дуаны окусун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана Сахих Муслим жыйында келген ушу саждада окуп жүргөн бир дуасы бар. Аны Абу Хурайра аттуу сахаба риваят кылат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо сажда кылганда мындай деп дуа кылчу экен: Аллахумма гфирли дамби куллаху диккаху ва жилlahu awwalahu akhirahu wa alaniyatahu sirrahu. Мунун мааниси: о Аллах, менин күнөөмдү кечир. Азындагы, көбүндагы, алгачкысындагы, акыркысындагы жана ачык айкынындагы, жашыруунундагы Алла Таала кечир деген дуа. Албетте бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген ачык айкын туура дуа. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сажда кылганда окуган. Жана андан башка убакта дагы мусулман баласы дуа катары Алла Таалага жалдырап, суранып, күнөөсүнүн кечиришин сураган. Бул жакшы амалдардын бири. Бирок эч бир далилсиз эле баланча муфтийнин түкүнчү адамдын түшүнө кириптир, анан ушул дуаны айтышың керек экен, жалпы мусулмандар айтыш керек экен деген таратуулар такыр туура эмес. Мусулман баласы дайыма Аллах субхана таалага дуа кылып, дайыма кайрылып турат. Кырсык болгон күндө дагы, болбогон күндө дагы. Жана кырсык келип калган учурда Аллах субхана таалага тоба кылышып, дуа кылышып, күнөөлөрүнүн кечирилишин сурашат. Анан жалпы элди баарыңар истигфар кылгыла, же болбосо баарыбыз чогулуп бир истигфар кылалы, чогулуп алып деген мындай чакыруулар туура эмес. Адамдарды албетте эскертүү жакшы. Аллах субхана таалага кайткыла, дуа кылгыла, кечирим сурагыла, истигфар сурагыла. Баштарына кыйынчылык түшкөн мусулмандар үчүн жардам тилегеле, өтүп кеткендер үчүн ырайым тилегеле деп жалпы даават кылып койгон. Бул жакшы иш. Бирок жанагындай кылып түшүнө кириптир, анан мындай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен деп далилсиз эле айта берген бул шариятта тыюу салынат. Мына ушундай надан илимсиздер аябай көбөйүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери менен ойношуп, же болбосо жалпы эле шарияттагы келген далилдер менен ойношуп, түшүнө кириптир, анан мындай деп айттыр, анан тигиндей айтты деп эле ар кандай туура эмес маалыматтарды жая беришет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай маалыматтардан сак болуңуздар. Аллах субхана таалага жалынууну, дуа кылууну эч ким тыйбайт. Бирок өзүнүн чеги менен кандайдыр бир окуяга же бирөөнүн түшүнө же кандайдыр бир нерсеге байлабастан Алла Таалага жалпы мусулмандар кайрылып дуа кыла берсин. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.